Шылуундар Садыр Жапаровдун видеосун колдонуп элди алдап жатканы эскертилди. Кыргызстандыктар февраль айынын аягында 3 күн эс алат. Ошто мугалим Баңгизат менен кармалды. Ош шаарынан 31 жаштагы мугалим Баңгизат сатууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Министрликтин Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына бир жаран Ош жана Баткен облустарынын аймагында Баңгизат сатуу менен алектенип жүргөнү тууралуу маалымат келип түшкөн. Билдирүү маалыматтарды каттоо журналына тиркелип, иликтөө башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Баткен облусундагы мектептердин биринин мугалими көптөн бери Баңгизат таратуу менен алектенип келери аныкталды. Ыкчам чаралардын натыйжасында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери чек ара кызматкерлери менен биргеликте 1993 туулган жаран 1 килограмм гашиш Баңгизатын өткөрүүгө аракет кылып жатканда кармап алышкан. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси менен иш козголуп, шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 8 февралда Бишкектин 1-Май райондук соту жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун камактагы мөөнөтүн 2 айга узартып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына 9 апрелге чейин камакта калтырды. Бул тууралуу райондук соттон билдирди. Адахан Мадымаровго 2 кылмыш иши козголуп, 1 өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ушул протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдирген. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактарда белгисиз шылуундар президент Садыр Жапаровдун видеосун колдонуу менен үнүн жасалмалап кандайдыр бир коммерциялык долбоорлорго катышууга чакырык жасаган видеороликтер таратылып жатканын билдирди. Аз акча салып кыска убакытта байып кетсең болот деген өңдүү күмөндүү иш-аракеттер жалган маалымат экенин белгилейбиз. Социалдык тармактагы маалыматтардын көптүгүн эске алуу менен кандайдыр бир шектүү билдирүүлөр болсо шылуундардын курмандыгы болуп калбаш үчүн маалыматтарды расмий булактардан тактап коюуну өтүнөбүз деген Алагөзов. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров расмий сапар менен Анкара шаарына барды. Аны Эсенбога эл аралык аэропортунан Туркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз тосуп алды. Расмий сапардын алкагында Минкап төрагасы соода экономикалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиянын 11-жыйынына жана Кыргыз-Түрк бизнес форумуна катышат. Ошондой эле Түркия Республикасынын расмий өкүлдөрү менен жолугат, андан соң бир катар ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышып, жолугушуулардын жана жыйындардын соңунда эки тараптуу документтерге кол коюлат. Кыргызстандыктар февраль айында 3 күн катары менен эс алышат. Эмгек кодексине ылайык 23 февраль ата мекенди коргоо күнү жумуш күн эмес. Майрам жума күнгө туш келет. Ошентип кыргызстандыктар 23 февраль жума, 24 февраль ишемби жана 25 февраль жекшемби 3 күн катары менен эс алат. Кыздар ухаживающий за инвалидами. Булардын алган пенсиясы өздөрүнүн поддержкаларынан ашпайт. Ошол жер ачылбай эле турат, иштеген да жок, показуха кылып эме кылып коюшкан. Баягы цехтерде машинкаларды кичине иштетип алар буларды коюп койгон, бирок эч кандай эме болгон жок да. Машинкалар бар, колдорунан келишет. Ошо ишке ачылып калган болсо иштесек болот эле. Көгөрүп кетти да. Бүт баары плесин басып көгөрүп кетти. Азыр деле кирсеңер кээ бир үйлөрдүн уже көгөрө баштады уже. Жалал Абад шаарындагы Бахрейн шаарчасынын пайдаланууга берилгенине 2 жылга жакын убакыт болду. Бул жерге ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр келген. Алар үчүн атайын мына ушундай тигүү цехи дагы пайдаланууга берилген болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин иштебей турат. Мында жашагандарды жумуш менен камсыздоо максатында тигүү цехи ачылып, 10дон ашык кыз-келиндерге жумуш орундары түзүлгөн болчу. Бардык тигүүчү машиналары бар, даяр турган ишкана пайдаланууга берилүүсүнө мындагы жашоочулар да кызыктар. Анан Аксакал эжебизге айтканмын, мен именно эже, мына паптагыларым убурсасы башкасы болсо биздин колубуздан келсе кирип чыгып иштейт элек. Анан кийин ушу швеяны кичине аракет кылбайлыбы, тиги Зураны, мына Айжамалдын, Айжаңылдын машинкалары бар, колдорунан келишет. Ошо ишке ачылып калган болсо иштесек болот эле. Мисалы үчүн менин 2 балам бар, оорукчан эпилепсия менен. Балам өтүп кетти жакында. Мен убурсалык болсо деле кирип чыгып иштесем болот. Азыр кызым өзүм жалгыз карайм. Мына мисалы үчүн 2-нчи кышта жашап атам, бир үйгө 2 плита саям. Потолокто эч нерсе жок, пустой. Ылай басылган эмес.
үйдүн ичине кирсең эшикте гана жүрөсүң, үйдө кандай жүрөсүң, ошондой да мисалы үчүн. Алыс жакка барып иштегенге шарттарыбыз жок. Бизден сырт жактан айлык деле келбейт да. Только пособие, пенсия менен жашайбыз. Ушул жерде ошондой ишканалар ачылып калган болсо, кирип чыгып иштегенибизге бизге дагы шарт болмок. Ошол жер ачылбай эле турат, иштеген да жок, показуха кылып эме кылып коюшкан. Баягы цехтерде машинкаларды кичине иштетип алар буларды коюп койгон, бирок эч кандай эме болгон жок да. Бул кыз деле иштейт эле, иштегендер бар эле. Анан иштей тургандар бар да. Мисалы, мына жерде да бир ухаживающий инвалид балдардын, кыздардын энелери иштейт болчу. Анан ошол жерде түшкөн доходту Бахрейндин өзүнүн, биздин өзүбүздүн аки мына жерге бизге керектүү болгон прожектор коюлуш керек, анткени балдар болот экен, тияктан бияктан бүт бардыгы тең ачык болгондон ар ким келет экен. Могул жерден забордон ашып атат, өтүп атышат нар жакка, аны эме кылып атат, ошол жерге урдалып атат нерселер. Анан бизди тоготпой эле могул жерде могул жер жол болчу. Могу забордун ар жагы жол болчу. Ошол жолду тосуп алып частниктер туалеттерин деле куруп алып атышат, андай болбойт эле да эме кылганы. Сөз болуп жаткан шаарчы 2022-жылы пайдаланууга берилип, аз камсыз болгон, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жайгашкан. Аталган комплекстүү объекттерди Бахрейн мамлекетинен КАФ кайрымдуулук уюму каржылаган. Деген менен арадан көп убакыт өтпөй үйлөрдүн ичи көгөрүп кеткендиктен кайрадан оңдоп түзөө болгонун айтышат. Баягы эме кылганда, кабыл алганда ошо куруучулардан досконально текшерип кабыл алган эмес экен да ушул эменичи. Анткени бизди келгенде мына арабтар келип экинчи жолу ремонт кылып беришти, биздин положениябызды көрүшүп. 3 жолу келишти арабтар. 3-чү жолу келгенде уже бүт баарыбыздын үйүбүзгө кирип көгөргөндөрдүн бардыгын көрүп, анан кийин келип бардыгыбыздын үйүбүздү ошо ремонт кылып беришти. Азыр ремонт болбогон 4-5 үй бар. 5 үй калды ремонт болгон, калган үйлөр бүт баары ремонттон өттү азыр уже. Ал эми даяр тигүү цехинин ушул күнгө чейин ишке түшпөй келгенин жергиликтүү бийлик керектүү документтери толук бүт электиги менен түшүндүрүүдө. Мен былтыр келгенимде ал жердин тиешелүү документтерин баары ошол имараттарды курган баягы подряддык организация деп коебуз, ошолор тарабынан тиешелүү документтин баары мындай толук кандуу тапшырылган эмес экен. Ошол себептен буга чейин биз ал имаратты конкурска берип, буга чейин дагы пайдаланууга киргизе албап турбуз да. Азыркы учурда подряддык мага жеткен маалымат боюнча биз подряддык организацияны таптык. Документтерин баарын азыр толук кандуу сурап атабыз. Алар дагы баягындай так жүргөн эмес организациялардын бири экен. Азыр документтерин баарын толуктап бизге өткөзүп атышат. Буюрса жакын арада уже өтүп калат муниципалдык баланска. Ошонун баарын полностью өткөрүп туруп, именно ошол швейный цех боюнча. Анан жакын арада уже конкурстун документацияны даярдап атабыз. И баягы республиканын мыйзамдарына ылайык ошол имаратты конкурска берип ишке киргизели деп атабыз. Бахрейн социалдык шаарчасын курууга шаар бийлиги дээрлик 1,5 гектар жер ажыратып берген. Жалпы алганда аталган шаарча мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж жарандар үчүн курулган. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Жалал Абад.